Довул таштык Заратустранын аңгемеси. Автору Арслан Койчиев, окуган Айбек Бибосунов. Төртүнчү аудио бөлүм. Мен көрсө ушундай кишини торойто атып салган экемин да. Канчалык ынта койсо да окуянын жүрүшүн бирде ээрчи албай адашып, бирде маанисине тереңдеп сүңгүй албай адашып, жомоктогу топон суусу Нук пайгамбардын тушундагы окуя деп жүрсө, мурдаракпы же кийинби айтор андан да бөлөк топон суусу бар окшойт го деп түкшөмөлдөп алып, андан бир аз чаташып, 3-4 ирет адашкан жеринен тажабай кайра башынан түшүп, аңгемени акыр аягына чейин тиштенип окуган ардагер чыкыйы көп салаңдаган башын өөдө көтөрдү. Маңдайына түшкөн чачына салаасын аралатып, желкесине сылады. Вайнштейниңди дурайын, капкайдагы баленин баарын жазып салган, деди адагенде. Талыган белин түздөнүп, чалкалаңкы отурду. Окуганын дүңүнөн аңдаганда тырышты. Капкайдагы балени жазып салган, алым чалыш адам болгону бышык экен. Эмне деп жатышты эле, досьесин тактап кабарлаган балдар египтолог экени аныкталды дешти беле. Ошондой египтолог болгон үчүн капкайдагы окуяларды козгоп жүрөт да. Утна пиштим, Моше таң калды. Атууга кеткен ошончо кишинин ичинен колуна түшүп калганын карасаң, мен кимди атып салган учурунда ошончонун ичинен суранып келгенсип, мага туш келип, ажалын менин колуман тапканын карасаң, деди талыкчыган көздөрүн ымдап. Илгери кыйкыртып өкүртүп ап келип, аңгектин кырына чөгөлөтүп, өз колу менен как чекеге атып өлтүргөн эл душманынын жашоосуна байланыштуу ашыкча бир маалыматты мына минтип туура жарым кылым убакыттан кийин кокустан таптакыр күтүлбөгөн жерден таап алганыңдын, билип калганыңдын өзү кандай кызык. Ал эми ошол кишиң жазмакер болсо, жазмакерлигин билүү, кагаз бетине өз колу менен төккөн ымындай сырын алдыңа жайып алып, окуп чыгуу андан бетер канаагат. Сюрприз деген сөзү бар го азыркылардын. Анын сыңарындай тагдырдын сюрпризи бу дагы. Арадан ашык кеми жок 55 жыл өтөт. 55 жыл агылып өткөн соң анын жазгандары минтип архивдеги катылуу жеринен айланып келип, дале болсо колума тиет деп ким ойлоптур? Же балким өмүрүңүн соңуна чейин Вайнштейнден кутулбайсың. Вайнштейн менен арбашасың деген буйрук жазылганбы маңдайына? Ушунун өзүндө кандайдыр бир туюк табышмак катылуудай сезилди. Байкап жатасыңарбы? Элде мурда өзү менен кез келди. Эми минтип арадан туура 55 жыл өткөн соң саргарган кагаздагы сөзү менен кез келип отурат. Бирок бир жагдайы бүдөмүк. Ал турсун таң калыштуу. Куттуу баяндуу Москвадагы жылуу жумшак оордунан жердин түбүнө кантип куулганын, сүргүнгө эмне жазык үчүн айдалганын беш колдой билип туруп, мусапырчылыктагы жашоонун жол жобосун сактап жөн жүрбөй, эмне максатта бузукулугун уланткан, эмне дегиси келген, кимге эмнени далилдегиси келген. Партиянын заманы келип, элдин баары партияга жапырт сыйынып жатканда, Библияңында, Тооратыңында заманы өткөн чакта, чоочун жерде эмне жорукту баштагысы келген. Кыйкырып өгүргөнүчү, тоо арасын жаңыртып, өңгөчү үзүлүп кетчүдөй өлөрмандана кыйкырган эле элден башкача болчу. Буржуазиячыл үгүттөгү окумуштуу сөөрөй экенин моюнга албай арамзаланганы го. Түшүнүп калчу бирде жарымынын кулагына илинсе, көңүлүнө түйүп калар дедиби, кийинкилерге жеткиче унутпай айта жүрүшөр дедиби, айтор, Моисей ууру жана кан ичер, деп какшанды эле. Ойлонуп калды. Уурулугун билбейм, бирок кан ичерлиги анык экен, деди ардагер. Кызыл эт ымыркайынан бери жакырчылык жашоону ыраа көрбөй, убал сообун ойлобой, бүтүндөй бир элди жер бетинен тукум курут кылып жатса, кан ичээрлик эмей эмне анан? Ким анан? Айткылачы.
Көңүлүнө терең орноп, өзгөчө таасирлентиби же өлөр алдындагы Вайнштейндин өкүрүп кыйкыргандагы себебин жандыргысы келдиби, аңгеменин ушул жерин даана түшүнгөнгө тырышты. Ой толгоп отурду алынча. Ой учугу өзүнөн өзү уланып, толгон токой ой жаратты. Сталин менен Моисей окшош, керек болсо экөө санаалаш деген ой келди капысынан. Моисей заманынын эл душмандары мадияндар болгон экен. Моисей ошолордон арылгысы келген тура, адамзатты арылткысы келиптир. Ал эми жолдош Сталин советтик адамдарды азыркынын мадияндарынан арылтуунун машакатын тартты. Анын эмнеси жаман? Бир айырмасы азыркы мадияндар Моисейдин тушундагыдай өзүнчө бир жерге уюп, журт болуп бөлүнбөстөн, ар улутка чачырап, ар бир улуттун арасында самсып жүрүү. Ар бир улуттун өз мадияны бар. Ардагер ушинтип ой жоруду. Ары бери удургуган ой санаасын арасында ушундай азгырык бүтүм кылт этсе болобу? Капырай. Ушинтип ойлорун ойлоп алып, байкаса ушул ойго сүңгүгөндөн сүңгүп, чөмүлгөндөн чөмүлүп баратыптыр. Азгырылып баратыптыр. Дароо эсин жыйып, ал оюнан бат эле айныды. Арасында бузуктар болсо болгондур. Бирок жамы мадиян журтунда эмне жазык, боздоп ыйлаган энелеринин бооруна чырылдап жармашканына болбостон, бирөөнүн үрөй учурган муздак колу желкесинен кыч-качтай кыса мыкчып, чаңыртып туруп жулуп ыргыткандагы бечара наристелердин абалын элестеткенде каны кайнады. Алай дүлөй ысы чууга аралаш жыгач бешиги ала-сала жаздаганда таттуу уйкусунан чочуп ойгонуп, кимдир бирөөнүн суук колу койнун аңтарып, ороочун сыйрып, бешигине жылаңаштап сууруп алганында баа этип бакырып ийгенге жараган ымыркайлардын убал сообун элестеткенде денеси дүркүрөдү. Сталиндин малекетин алсын, дебейди, жийиркенди. Уул болуп туулган үчүн айыптуу бечаралар. Гитлер менен Маонун эле колунан келбесе андай иш Сталин антип кызыл эт ымыркайларга чейин кырууга буйрук берген эмес, бермек да эмес, деди. Ал эми жанагы кечил немесичи кызык киши болуптур. Эсине азыр түштү. Качанкы өлгөн автардын эмнени далилдегиси келгенин, аны кимге далилдегиси келгенин түк түшүнө албай, кабагын карыш бүркөп, керектүү жерин иргеп, эстеп жаткансып, маал-маалы менен алдындагы сары кагазга үңүлүп, башын катырып отурган чакты өткөндүн бир окуясы эсине түштү. Үлгүрөлү, дептир кылычын ала чуркаган бирөөсү. Моше айтып жатканында үлгүрөлү кокуй. Мошеси айтып жаткан чакта мадияндарды үлгүрүшүбүз чокуралы, деген турбайбы? Анын сыңарындай устаты дагы үлгүрүү ишине көп үндөчү эле, үндөп эле болбостон өзү үлгүсүн көрсөтчү. Жаш оперативниктерди Кудайдын куттуу күнү кылкандай кылып сапка тизип алып, өзү сап алдынан колун аркага алып, ары бери кайкалай басып, коюу мурутун жанып, анда-санда оң муштумун кезенип, тап күрөшүнүн маанисин кулакка куя түшүндүрүп калчу. Устатынын майор чининдеги маркум начальнигинин сөзүн эстеди. Кайран киши айткан сөзүм идеяга гана элек мадыра баштарга жеткиликтүү сиңбей калды окшойт. Дегенсип туталанганында адатынча оң муштумун өөдө көтөрө кезенип, 37-жылы ичинде эл душмандарынын катыгын бергенге үлгүрүп калышыбыз керек, дечү эле бакырып. Ошол жылы үлгүрбөй калышып, кийинки жылды айтып бакырчу. Дагы 6000 кишини кошумча аттырып салууга квота суранып алдым, деп бакырчу. Аюудай болуп килейген кишинин ачууланганы курусун, ал бакырганда оорусу көбүрөөк, орус эместери азыраак, бирок түркүн улуту аралашкан узун саптын орто ченинде эки колун эки санына кынап, демин катып, какайып туруп берчү МКга шыптын акиташ жалатылган кум шубагы күбүлүп, төбөдөн ылдый куюлуп түшчүдөй туюлчу башында. Начальниги үлгүрүп калуунун жөн жайын ушинтип унуттурбай, эртели кеч такай эске салып турчу эле. Кайсы бир бал китепти барактап окуп, жаттап алышкансып сөздөрүнүн окшош чыкканын карасаң, үлгүрөлү дешкенин. Жөн гана дал келүүчүлүкпү же башкасыбы?
Кол жазмага эң башында начальнигинин да бир сыйра колу тийип, жалпылай тааныштыгы болгонбу деген арам ой кеткени ушундан. Бүшүркөдү. Кайран устат. Тагдыр буйруу убагында күндүр түндүр артынан калбай ээрчип, шакирт жүрүп, таалимин көрбөгөндө турмушунда адашып кийин болмогун бир Кудай билет. Ата кесип экен, өмүр бою тоо ташты аралаган малчы бойдон калат беле, буйрук экен, устатынын арты менен киши болуп, киши катарына кошулуп, ушул даражага жетпедиби? Майда чүйдө КГБ болгон жок, эмгегин актап, акыры полковник ченине дейре көтөрүлдү го. Ардагер арам ойду жуутпай алыс кууду. Марксчыл, Ленинчил устаты андай эмес эле. Дегенибиз таап душманы чиймелей салганды сөзмө-сөз кайталашы мүмкүн эмес эле. Андай сөздү Мошесиз, Вайнштейнсиз деле айтканга кантип кудурети жетпей калсын? Жетмек. Ошончолук акыл парасаты бар болчу устатынын. Демек жөн гана дал келүүчүлүк. Ооба, дал келүүчүлүк. Дегенибиз келишкис душманга каршы кызуу күрөштүн кумарына батып, каны дүргүгөн кийимиси болбосун, кандай гана пенде баласы болбосун, үлгүрүүнү гана көздөп, максат мүдөөгө эртелей жеткенге үлгүрүүнү гана ойлоп калат эмеспи? Ошол себептен оозуна сала бергендир. Жүрө ураанына айлангандыр. Ал эми кошо чамынган шакирттери тек сүрөп кетти. Үлгүрмөккө жапа тырмак күчүрөштү. Ардагер чар жайыттанып бараткан ой санаасынын бир учугун ушинтип жыйынтыктады. Үлгүрмөккө күчүрөштү дебедикпи? Начальниги какшанып эске салган сайын төтөн жергиликтүүлөргө тийиштирип айтып жаткандай туюлчу. Башка улуттун коммунисттери жат элементтерди кырып жоюу ишинде жек жаатында аябай чыныкластан күрөшүп жатса, ушу силер кыргыз жолдоштор ууручулуктан арылбай бири-бириңерге боор тартып, чең ичинен аяп жатасыңар, көрүп билип турам дегенсип десе кадимгидей шекшингендей туюлчу. Жоон үнүн кардуу чыгарып, жекиргендей туюлчу. Жекиргенчелик эле бар экен. Урук тууганын, жердештерин ашкерелегендин ордуна кызматынан пайдаланып, кылык жоругун жаап жашырып, ошол кыянаттыгынын айынан өздөрү жазасын тарткандар да болду арасында. Жазасы ушул: атылчусу атылды, айдалчусу айдалды. Бири Көйтүндү Сибирге айдалды, бири Казакстандын ээн тала Эрме чөлүндөгү лагерлерине айдалды. Ардагер гана ак тилден кызмат өтөп, жек жаатты да аябаска аракет кылгандын катарында жүрдү. Көбүн аяп коюшту. Аяганда унут электер кирип алыптыр да арабызга. Урук туугандын арасы дагы 200 жылга, балким 100 эле жылга алыстай түшкөндө мүмкүн аяшпай калат белек, деп коёр эле ардагер. Кайрадан Вайнштейнди ойлоду. Көрсө мен ушундай кишини атып салган экенмин да, деп ойлоду. Бирок бир жагдайы бүдөмүк, ал турсун түшүнүксүз. Эмне дегиси келген? Бул жазгандар менен кимге эмнени далилдегиси келген? Атылаарында эмне себептен ачуу кыйкырык салып, түн жамынган тоо арасын түп жаңырта кыйкырды экен? Журналист көзү ачыктан дагы бир кызык окуяны укту. Анан экөө ээрчишип Заратустраны көргөнү барышты. Саат 9-га так үлгүрүп, ак үйдүн алдына жетип барышы керек эле. Антпесе редакциянын эшигин сагалагандан бөлөк кылаарга иши жоктон бетер каалгый басып, капарсыз жүргөндөй болгону менен көзү ачыгыбызда көпчүлүк элден калышпай, дегеле түшүкчүл неме көрүнөт. Түштөн кийинкиге күн мурунтан болжошкон Толтура иши бар имиш. Толтура. Анын жумушу бир кычаганда чымын куюн түшүп, керели кечке чуркап иштеген журналисттериң да караандабай калат окшойбуз. 4-5 өсүнүн кезеги күнү бүгүнкүгө удаа келиптир. А дегенде депутаттарга төлгө ачам дейт. Кээ бирлерине отурган кабинеттеринен чыгарбай эле төлгө ачсам, кээ бирлерине болжошкон жерине жолугам дейт. Аны менен бошобойт экен. Андан соң президенттин тегерегинде иштеген дагы бир үлкөн неме ак эткенден так этип, көз ачык менен бетме-бет отуруп сырдашканга кыйладан бери куштар экен. Андыктан көз ачыкты күттүрүп убактысын албай, убадылашкан боюнча саат 9-дан кеч калбай
Филармониянын алдында акактап жөө чуркаса да жетип барышы керек. Андан ары күн ысы электе эртелеп, мен академияга жөнөшмөкчү ээрчишип. Мед академиянын сөөк коюлган көргөзмөс алдына баш багып, Заратустранын сүлдөрүн көрсө эле эски таанышына кезиккен немедей сүйлөшүп жиберчидей өңдөнүп, көз ачык бүйүрдү кызытып салды. Сөөк жан кишинин сөөк эмес, кокуй, жашоосунда көптү көргөн адам болгон, дебе оозду ачырып. Үй толо жымжырттык менен жалгыз чабалактап кармашкансып, жылаңач дубалга кадалган жыгач калыптуу саат ыргагынан жазбай чыкылдайт. Саатты карады. 7:30. Шашпай жуунуп чайынып, шамшум этмегине кенен 1 саат убакытты болжоду. Ордунан турары менен турсучан ашканага кирип барып, мискейди алып, тең жарымынан чактап суу куюп, жумурткадан 3 салып, газ плитканын отун кое койсо, бети колун жуунуп, чачы башын таранып келгенинче бышып калат анысы. Bir сындырым дандыр нан менен аралаштырып жеп алса, чак түшкө чейин кампайып ток жүргөнү атпайбы? Ал ортодо bir чөгүн чай ичкенге да жетишет. Сааты 8:30 кагат, ант кечекти. Дагы жарым саат убакытты жолуна болжоду. Чоң жолго чыгып алса, эл тыгылган эски маршрутка эшик терезелерин калдыратып жүрүп бараткан болот. Адатта кол булгалап токтотуп, ага жармашат. Ошондо 9-дан кечикпей филармониянын алдына жетет. Непада маршруткасы кечигип калсачы, кечикпейт. Кызыл аскердин жолунда ушу күндөрү кычагансып, эмнеси көп, кыйма чийме кымгуу чуркаган таксиси көп. Бүгүнкү күнүн ушинтип ойлоп, ушинтип болжоду. Чубалган ой арасында бир окуяны кылт эстейт. Эсине бирде түшүп, бирде кетип, эсине түшкөн сайын санаа үстүнө санаа кошулуп, кыжалат кылган ал окуяны эстебегенге тырышты. Эми өңгөсү бүтүп, ошонун да убайымын жемек беле. Өзүнүн түйшүгү азбы? Бирөөнүн убайымын жегидей алы жок эле. Оодарылып ордунан турду. 2-3 күндөн бери өзүн өзү ушинтип сооротуп жүрү. Антпесе жер түбүндө эле бирөөнүн сары санаасын кошо чеккенден өңүнөн азып, көтөрүм тартып арыктаганы да калды. Атам тааныбаган Вайнштейниңердин айынан 2 кило салмак таштадым окшойт, деп ойлоду журналист. Ал капыр телефондары кин билчүле, 3-4 курдай телефону ачуу шыңгырады. Ыраак жерден чалганда телефондор узун шыңгырайт эмеспи? Буюм туруп, чырылдаганы беймал тимеле. Болду болбоду ошол киши издеп чалды көрүнөт. Албай койгон көшөрүп. Bir курдай ал турсун тескери бурулуп, тетири да басып кеткен. Дагы bir курдай таң заарда чалган экен, заар кангандан башын жаздыкка тыгып, ордунан козголбой койду. Кантип көтөрөт телефонду? Жаңылганым моюндаш үчүнбү? Атаңдыкы жок экен, ак чөп башта жолдош Вайнштейн, тапканыбыз Заратустранын сөөк экен, деп айтыш үчүнбү? Баленин баарын илгиртпей уккан неме Заратустранын деле дайынын уккан чыгар эмдигиче. Курсагын сылагылай кара турсучан дардая басып келип ашканасына баш бакты. Крандын кулагын бурап, чууруп аккан сууга колунун учун ырымга чайкады да, текчеде көмкөрүлүү эле көп урунгандан кырбуусу тегерете майрыйган мискейин алды. Телефон номуру Вайнштейндин колуна тийип калганына кейиди. Ишиң бүлүнүп, ичиңен сызып турганыңда бөөдө тынчыңдалган киши кимге жаксын? Редакциядагылардын кылганы киши менен бир ооз кеп жооптошпостон келе деп сураса, мына деп бере коюшкандарын кантесиң? Ченебеген кичпейли болуп кетишет мындайда. Суусу кап ортосунан куюлган мискейди газ плитага коюп, эски муздаткычты аңырайта ачса, 4 эле жумуртка калыптыр. 4-өөнү тең салды. Ширенке издеди кайсактап. Суурманы калдыратып тарта бергенинде ушул эле ирмемди күтүп тургансып, үй ичин жаңыртып телефону шыңгырады. Кулагын түрдү. Шыңгыраганы созулуп чыкты. Тааныды. Чукул арадан эмес, алыстан, кайрадан Москва окшойт. Москваң бизден артта, ашык кемичок 3 саатка артта. Эли али катуу уйкуда бу маалда. Демек курагыр Вайнштейндин таңкы саат 4:30 эле чакчагайдан бетер чакчайып ойгонуп алып, журналисттин үйүнө чыга элегинде кармап калайын дегендеги амалы телефонуңду көтөргөндөн корунганда күн келээрин ким ойлоптур?
Көңүлү бузулган журналист шашкалактап, ширеңкесин таап, отту күйгүздү да аягына апкыты майрык эски туфлисин иле сала, жарым жылаңач бойдон ашыга сыртка чыкты. Кантип жакындайт да, кантип көтөрөт телефонду. Жаңылганым оюндаш үчүнбү? Атаңдыкы жок экен, ак чөп башта жолдош вайын иштейин. Келем деп аттың эле, келбей тур. Билет алып, жолго чыгам деп убара болбо. Заратустра деген улуу адамдын дайынын уккан белең, уккансың. Майсейди билген жаның Заратустраны билбей калмак белең. Ошол Заратустра кадим замандарда биздин жерлерде жашап өтүптүр. Тапканыбыз ошо Заратустраны сөөгө экен деп актаныш үчүнбү? Заратустраң ага кызык деле болбосо керек. Непадам ачуусу менен катуураак булкуп ийсе, ашык машыгы менен кошо жулунуп кетчүдөй жыгач каалгасын артынан кыйшайта чала жаап, дааратканага кирип кетти. Такай унутуп калат ушуну. Качан гана даараткананын сасык жытына уугуп, тумчукканында, ызылдаган кара чымынына таланганында, тайгалана жаздап кирип баратканда эстейт. Эсиңе жарачык кырдыкы десе, дусту унуткан тура. Дус таап ала келбесе бүгүн. Эл журт сууга чыланган дусту дааратканаларынын ичи тышынан бери жаба төгүп коет экен. Элчилеп эки калак дус ап келип, сууга чылап чачып койгонго чолоосу тийбей эсинен чыгып кетет. Мурда байкабаптыр, азыр байкады. Кошо ээрчип алгансып, телефондун безеленип, шыңгыраганы дааратканага дейири угулду. Эзели дус жетпеген жаман дааратканама Москванын каккан коңгуроосу жеткенин деп ойлоду. Дегенче тып басылды. Саамга басылды. Кимиси чалса да ошону менен тим болуп калбастан саамга тыныгып туруп 2-3 сыйралап чалган адаты бар эле. Дагы чалат деп ойлоп, дааратканадан чоң аттап чыга бергенинче кайта шыңгырады. Бүгүнгө Тажабай канча мертебе чалаар экенсиң, деди ичинен. Болжогондой эле кимиси чалса да Тажабай 5-6 сыйра чалды. Кородогу крандын суусун шарылдата кенен агызып коюп, эки аягын кере эңкейип алып, колтук башынан бери шапшынып атканында телефону 3-чү жолу шыңгырады. Бечараны бозортпой жооп бербейсенби деген ой кетти эле, жооп бербей түңүлткөндү эп көрдү. Күшүлдөп бышылдап, кепти чоюп сүйлөгөн неменин арыз муңун жарым саат убакыт коротуп уккуча, көз ачык менен жолугушууга кечигип калаары бышык ойлосо. Дароо айныды. Эшиги калдыраган эски шкафты түп көтөрө аңтарып, адатынча кийир когу аралашкан кийим кечегинин арасынан көчө кийиминин ылайыгын издеп, жакасы тазараак бүтүн көйнөгүн таппай кыйналып жатканында 4-чү жолу шыңгырады, кыжырын козгоп. Шашкалактап жатып мискейдин суусу шарактап кайнай бергенин да байкабай калыптыр. Катуу бышкан жумуртканы аарчып, нан аралаштырып кургак сугунуп жатканында 5-чи жолу шыңгырады. Кой, деди ичинде. Атазар бечараны зарлантпай, издешсе издешип коеюнчу. Ушундайда көз ачыктын пайдасы тийип жүрбөсүн, балким. Элдин оюна келбеген идея кылт этип, ошол идеяны таап алганына ичинен кымыңдады. Эгерде бул идеясы жүзөгө ашып кетсе, анда Сталиндин курмандыктары көмүлүп жаткан жайларды четинен таап чыкса болот. Көрөбүз, кимдин өтүрүк, кимдин чын сүйлөп жүргөнүн ошондо көрөбүз. Нагыз сенсацияга ошондо күбө болосуңар. Өткөндө батынган жок эле, бүгүн сурайт, көз ачыктан сурайт бүгүн. Ал ошонусу үчүн, элде жок ошол касиети үчүн көз ачыкта. Журналист ашыга жыйналып жолго чыкты. Жеке өзүнүн болгон эсеби немистикиндей так чыктыбы, же ичи кара майжыттанып, мотору трактордукундай гүрүлдөгөн эски Москвичин ары чайкап, бери чайкап айдаса да, немисче так жүргөн таксиске туш келгенби, айтор саат 9-дан 10 эле мүнөт өткөрүп, жалаң мармар таш чапталган ак үйдүн маңдайына жетти. Жол киресин ашыгы менен төлөй салып, таксиден түшөр замат ак үйдүн күн чыгыш ыптасындагы болжошкон жерге көз агытты. Кайран көз ачык, эртелей келип, күтүп турган экен тигинде. Ананда кең аянттагы эртелиге чакмалаган кароолчудан бетер сокоюп көрүнө жерге туруп алыптыр.
Каршы терши ашыга баскан адамдар жүрү, көз ачыктын шашкан түрү жок. Өзүн өзү алаксытып жаткансып, бирде ак үй тарапка мойнун жай буруп, 7 кабат ал имаратты аңкая тиктеп, бирде эски аянт жакка мойнун буруп, бирөө жарымдын келер жолун утурлай карагансып, ал тарапты телмире тиктеп, негедир түшүктөнүп алгандай түрү бар. Бир караган кишиге тегеректеги имараттардын, не каршы терши баскан адамдардын эсебин алып, ушул мааледеги чарбанын камын жеген кишидей да көрүнөт. Аңгычакты аянттын күн чыгыш ыптасына мойнун бургансы деле, журналист көп күттүрбөстөн жете келгенин билдирип, 30 кадам жерден колун ашыгычтуу булгалады. Көз ачык, таң азар алган жок. Анда чукулдай келип учурашты. Салам алейкум. Көз ачык журналисти келдиңби дегендей жалт карап, дабышын акырын чыгара алик алды. Бүгүнкү бакырчылыктын түшүгүн саамга унуткарып койгонсуп, дегеле камарабайт. Журналист анын жүзүнө тегилип, кана жөнөйнү деген ишарасын күттү. Кызмат үчүн көзү бозоргон адамдардын жүзү курусун. Амал талашып, бирин-бири көрө албаган, бири-бирине ичкүйдүлүк кылган өнөрү эгерим калбайт го. Өкмөттөр отурган мына имараттарды карачы, деди көз ачык башка кепке келбей туруп. Баарына кара дуба жык толуп, кара дуба басып кетиптир. Кара дуба? Кандайча? Чиновниктер бет келишкен жерде күлөп ага сүйлөшүп, бири-биринин далысын тапташканы менен, курусун, анык жүзү каралар. Маңдайыңан күлүп туруп, калп эле суусунган болуп, уужут куруп койгондон да кайра тартышпайт. Карачы капырай, эмнелерди гана кылышпаган. Айлалары курuganda биринин үстүнөн бири дуа окутуп, гипноздоп, бири-биринин жолун бууп, өлүмүн тилеп, ырымдай беришкен экен. Карачы, эмдигиче жана элек Сталиндин заманынан калган дуалар бар. Мына сага таң азандан ооз ачырган дагы бир сенсация, дагы бир үзүктөй макалага куп ылайык материал. Бүйүр кызыткан жаңылык тукканда журналист айраң таң калды. Сталиндин заманынан? Деди. Ооба, Сталиндин заманында окутулган дуалар. Эмдигиче жана элек, айрыкча тетиги үйлөрдү ныгыра басып турат. Дуалына сиңип, авасы дуа жыттанат. Эски аянттагы катар-катар заңкайган 3 кабат өкмөт үйлөрүн, жаңы аянттын чыгыш ыптасындагы жез куполду 2 кабаттуу имаратты көбүңөр эле бересиңер да. Көз ачык ошол жактарды жаңсап көрсөттү. Журналист түктөбөй карап калды. Ырас, Сталин заманында тургузулган имараттар. Сталин заманынын адамдары жабыла тургузган, үстөл кучактаганды Сталин заманында үйрөнүп, ошол замандын адамдары үстөл кучактап отурган имараттар. Ою алда кайда кетти. Маскарачылык, өкмөт үй эмес эле ич күптүү кутумчулардын нагыз очогу болгон тура, түркүдөй куудалай интригандардын ордосу болгон тура. Партия менен НКВДнын кордуга аз келгенсип, кутумшук адамдар ошондо да үстөл талашып, үстөл кучактап отуруунун кумары үчүн бирин-бири бутка тээп, партияга жамынып алып, бири-биринин үстүнөн даттанып, бири-биринин түбүнө жетсем дегенде түн уйкулары качып, тоголок кат артынан тоголок кат жазып, тоголок каттын күчү жетпей, аргалары курuganda бүү бакшы жалдап дуа окутуп, бири-биринин жолун буусам дегенде, ак эткенден так этип, жандары тынган эмес тура. Бечаралар, бечаралар, ушуларга үмүт арткан кайран гана калайык. Кийинчерээк тургузулду эле Сталиндик замандын дуасы мына отурган ак үйгө өтпөсө керек, деди журналист. Айтасың да, жаны жай алып, шүк отуруп калса, интриган анда интриган болбой калбайбы? Дуаны өткөргөнгө аракет кылышкан. Сталиндин, андан беркилердин заманындагы дуалар чалабыла өткөн. Бирок бөркүңдөй көр, ал жерде Усубалиевдин заманынан калган, Усубалиевге каршы окутулган дуа күчтүү экен, деди көз ачык. Душмандары молдонун эң эле күчтүүсүн издеп таап, айлап жылдап окутушкан дейсиң. Ал жердеги кабинет акыры Усубалиевдин өзүнө да буйрубай калып жатпайбы? Демократиянын дуасы эмеспи? Каяктагы демократия? Көз ачык журналисттин демин суутtu. Элдү түлкү атыккан кишилер болот го, ошол элдү түлкүлөрдүн эле дуасы, ичкүйдүүлүктүн, көрө албастыктын дуасы. Окуй, жердешчилик, трайбализмдин дуасы турбайбы?
dedi jurnalist. Kitep kılıp jasça okuya eken. Mınavi ak uy, көк үйдүн içindegi çağımçılık, amal talaştın ne bir önörün oylop tapkan amal köy, çağımçılar tuuralı ukpagan kişi bul jalganda çanda bolsa gerek. Birinci jetekçinin kızmattan ketişi, ekinci jetekçinin kızmatka gelişi, bir premier ministerden şümüröygön boydun ketişi, kiyinkisinin derdengdep gelişi. Jurnalist büşürköy tüşüp bir ekönün okuyasın estepta idi. Keptin bari Stalindin zamandan kalgan, kiyinkilerden zamanında kaptagan duvallarda turbayбы? Kıyalı alıp uçup, kıyalında oşol duvalarda göz açık ekölöp jandırıp okup, üzüktöy makalayı mesele gileygen kitepti jaratıp saldı. Anısın Kırgızdın soňky жаңы tarıхy dep atap saldyly, jumuray jurt kırılıp düşüp okup kaldı. Birok aşykpaýly, alagdy bolboýly, elde murda Zaratustra menen süýleşүү gerek. Zaratustra menen süýleşip alaly. Bugün Zaratustra menen süýleşçügün görebis debedikmi? Kimden ötürük, kimden çyn süýlep jürgönün oşonda görebis. Nagys sensatsiýaga oşonda köpe bolasuňar. Anda jönöýlü, dedi göz açık. Dağı ömünötten keyin erişken ekö güýüge basyp, Medakademiýaga garaşdy 3 kavat imarattyn korosuna jetişdi. Birazdan soň jurnalistin ştatdan tышкары kabarçylygy, güwelendirilen kızıl tıştyw koroçkasyny ary beri bulgalap, sür görsetip jatışyp göz açyk ekö uruksaat alışdy da Medakademiýanyň görgözme zalynyň eşiginde turuşdy. Geliňizler, dedi eşik toskon kişisi güýpöňdep. Çaňy tabylgan skeletdi görgöni geldiňerbi? Owa, Zaratustrany, dedi jurnalist. Eşik toskuç egin jaňsady. Kiriňizler, tüzele bassaňar. Eýilme gaýypdyn düýnösine baş bagyp atyşkanday tolkundanyp bosogonu atdaşdy. Zal enele. Zaratustranyň çyn ruhu gana kalkyp turgansyp, çymyndyn uçkany gana ugulguday jymjyrt ele. Kaňşary Moskwadan beri ugulup, el jurtdu dürbötkön kişinin söögü, tagıraak aýtkanda süldörü aynek jaşektin içine goýulupdyr. El genen çonon aylanyp ötküдөй kılıp, tabyty zaldın ortorok jerine ornotulupdyr. Davyş çygarbaý demlerin içlerine katıp, akırın çukuldaşdy. Göz açık kolun jakasyna alıp, küýrenip algan. Gudretiňen agylaýyn ulu adam, ukçu düýne bar beken, görçü düýne bar beken. Çydamy getip turgan eken. Göz açık çymyny oýgongon, bakşy syňary taksekiri oýnoçuday galdaktap, dalysyn öňküýtüp, sööktün üstüne üýrüldi. Kıyladan beri daýynda reksiz ketken eski taanyşyn öňünden aýra taanyp alçuday gebetlenip, baş söögüne jakyn, ötele jakyn öňüldi. Aýtpadym bile, bu kişi tirhüsünde tegin adamlardan bolgon emes. Öz elinin teňdeşi jok gösömünün, zamanynyň hasiýetli oğlundan bolgon. Göz açık kuduňday süýledi. Teginden bolsa, uşunça gılym jer aldynda jatypdyr, jer menen goşo jeksen bolup ketbeyt bile, emdigiçe. Karaçı, bütün boydan saktalganyň karaçı. Oy tobo. Uşintip aýtyp, öýde bolu bergeninde epkin tiýgensip, ayağı artka çalıştap, tegizele jerden teňsele düşdü. Emni bolup antkenin özü da düşüngön jok. Çalkasynan kulaçyday kıyşayıp baratkanında jurnalist çıkanagынан şap karmap, süýep kaldı maalında. Söz galaksygandan ayagyn jaza baskan görünüt, dep oylogon jurnalist al tursun sal bügüle kalıp, tiginin ek ayagında karap jiberdi ereňdep. Eştemeni etibar albagan göz açık boyun tüzönüp, bapıldap, gebin ulantdı. Köbüstün geçe jakynda ele göz ötkön atalarыбыздын söök sağı mintip saktalganyň Hudaý bilet. Hanım betin argılsın, egerde görün açtırıp görsök, bütün söök tabularından şegim bar. Karasaň, başынан ayağına çeyin, tobo, negizi murunkunun adamdары başkaça bolgon, tap-takır başkaça bolgon. Meker aytılgan emes, beker aytılıp aýtdagy. Söögü taza, niyeti aru, ak söök adamlar bolgonda ilgerkiler. Oşolorduku, oşolordun urkunan, oşolordun.
Buusam kebin бүтүр электе кандайдыр бир көрүнбөгөн күч күүлөнүп келип, көк шилиден нары койгонсуп, сөөк салынган жыгач табыттуу төбөсү менен жара сүзчүдөй жүткүндү. Эки көзү чекчейип, чочуп кеткен журналист кош колдоп, кучактап калганга үлгүрдү. «Ботом, сизге эмне болду?» деди ыйыгынан таяп. «Соо элесизби?» «Кийин туралычы?» Жүзү кубара түшкөн көз ачык бирдемени эми араң туюп моюнга алгансыды. «Кичине сыр коологон түрүңүз бар. Жактырбай атат көрүнөт, чамасы», деп күбүрөндү көз ачык. «Кимиси? Арбагы?» «Кимдин арбагы?» «Кимдики болмок эле, Заратустранын арбагы». «Жактырбай?» журналист таңдана сурады. «Ошондой да болот бекен?» «Акырыныраак өзүбүздү тыйып, сөзүбүздү абайлайлы». Билерманданган көз ачык дабышын басаңдата сүйлөдү. «Колуң менен жаңсап көрсөтпө сөөктү, күнөө болот». «Заратустранын сөөк экени чын бекени я?» деп дагы бир ирет бышыктап сурамакка бел байлап жатты эле журналист күдүгөйдөн биротоло арылды. Кокуй дешип ашыга кетенчиктешти. Эки кадам чогуу кетенчиктешти. «Адам эй, чын эле Заратустранын сөөгү турбайбы?» деди журналист. «Албетте, аяны ошентип эле келип жатат. Заратустрамын, Заратустрамын деп жатат». Көз ачык чайкала сүйлөдү. «Арбагы күчтүү экен». «Кайраң гана Заратустра», соктона тиктеген журналист таң калды. «Кайраң гана Заратустра». Шыбыраша сүйлөшүп, жылап басышып, сөөктү бир сыйра тегененишти. Айланып баш сөөгүнүн тушуна келишкенде тып токтошту. Оозун ачып сүйлөсө эле аягы чалыштап жаткан неме кокустан оолжуп кетпесин деп журналист сак турду. Колун алдына алып, унчукпай калган көз ачык эрдин бек кымтынып, кантип сүйлөштүн, эмнени сүйлөштүн ылайык шартын макулдашып, уруксаатын сурамакка арбактын алдынан өтүп жаткансып, арбалгандай мелтиреп тиктеп, сөөктөн көзүн албайт. Тура беришти, тунжурап. Темин ичине каткан журналист тамагын жазады. Көз ачык козголгон жок. Тамагын кайталап жасаардын алдында жүзүнө тегилсе, кудум сүкүткө баткан кишидей бирде көзүн сүзүп, бирде карегин аңтарылта чоң ачып, көз ачык дароо сүйлөчүдөй эмес, күттү. Кенен 5 мүнөтчөлүк убакыт өткөндө үн бүттү. Hakikattıkты, адилеттикти өмүр бою туу туткан, тирүү жанга кылдай жамандык кылбаган, көп үчүн тиленген аруу адам болуптур. Ароолугунун күчү азыркыга чейин сөөк үстүнөн нур болуп жанып туру, тобо, деди. Дабышы бек чыкты. Кошоо термелип ойго баткан журналист көз ачыктын кебине шыктанды. Байыркы мезгилде ушул чөлкөмдөрдөгү тоолор менен талааны каршы тершигезип, ушул чөлкөмдүн абасын кере жутуп жашап өткөн, ананда ошол байыркынын кишилери топ-топ болуп тегеректеп, жабыла этегине сыйынган ыйык адамдын сөөгүн мына минтип өз көзү менен көрүп тургандагы бактысына толкунданды. Таптакыр эле аңкоолуну оозун ачкан киши сыяктангысы келген жок. Заратустра жайындагы эни эки эле китепти бир эсе үңүлө окуган дагы, бир эсе көшөрө которууга киришкендеги тажрыйбасына таянып, ананда журналисттик чеберчилигине салып, оюн топтоп, шеригинен калышпай мунайтты. Бечара адам баласы жер бетине жаралган күндөн тарта, жашоо турмушуна шайтандын рухун илештирип алган тура. Ал эми шайтандын рухуна каршы касиет күткөн киши гана күрөшпөсө, көр тирилигинен башы чыкпаган карапайым бечаранын колунан келмек эмес. Көз ачыкта унчукпай калган жок. Кайдан колунан келсин? Карапайым киши карапайымдыгын эле кылат. Басса турса кара курсактын гана камын жейт. Ошонусу үчүн карапайым. Баса сен которгон саптары кандай эле? Журналист ал эмнең дегендей жалт тиктеди. Дагы бир жолу эсиме салчы. Көз ачык жалдырагандай суранды. Журналист саамга бүшүркөсө эсинде экен Кудай жалгап. Эсине түшкөн жерин эстей калып, буйдалбастан 3 сабын шар эле айтып жиберди. Шайтандын руху болбоду, шаңдуу турган ал жайды шарты менен койбоду. Дагы
деп суранды көз ачык. Дагы саптары бар го? Журналист тигинин сөзүн эки кылбай калган саптарын кайталады. Кар жаадырып, карланып, кайыктырды адам баласын, эркиме каршы иш кылып, 7 ай кеткис кыш кылып, жердин бетин муз кылып, жектеп алды адам баласын, каргы шургур кара ниет кайдан чыкты бучкактап. Ийиндери тийишип, экөөнүн тең көздөрү куу башка тигилүү. Пай, не деген күчтүү саптар. Пай, жаагын булбулдай жанган, ак таңдай адамдын айткандары. Сен келтирген саптар мындан миңдеген жыл оболу, экөөбүз кадала тиктеген тетиги ооздон суурулуп чыккан. Угуп атасыңбы? Тетиги ооз ал кезде сайраган кызыл тилдүү болуучу. Сүйлөсө чаң чыгарган таңдайлуу болуучу. Ошол ооздон сап болуп куюлган. Кара чеме, карышып калган кайран жаак, аңырайган кайран ооз. Жараткан эгем бул саптарды жакшы көргөн. Назары түшкөн пендесинин оозуна салып, анын оозу аркылуу адамдарды акылга үгүттөгөнү да. Ооба, окуганым боюнча бул саптарды Заратустра жараткан эгемден түп-түз эшиткен. Жараткандын үйүтүнө көнүп, элди кошо үгүттөпүр. Бирок шайтандын руху адам баласын өзүнө үйүр алдырып, бузукулукка жаңыдан үйрөткөн кезеңине эрксизден күбө болуу бечаранын маңдайына жазылган тура. Шайтан руху болбоду, кайран адам тукумун эч жайына койбоду, утур көрүндү, сыйкыр болуп көзүнө өз рухун адамдын уялтты көөнүнө деп атпайбы эски китепте. Капырай десең, демек бүгүнкү биз көргөн бузук иштердин баары ушу кишинин заманында тамыр алып, жайыла баштаган. Адам баласы кайда барса кара ниет күч, шайтандын руху артынан калбай ээрчип, кайда качса артынан калбай илешип жүрүп, биздин күндөргө жеткенче жамандыктын небир түрүн үйрөткөнгө үлгүрүптүр, деди журналист. Коммунисттер деп жүрсөк, коммунисттерге чейинкисин айтып жатам. Адам баласы эң башынан эле азгырыкка жеңилип, шайтанга жетеленбегенде түйнөдөгү баш айланткан эч кандай изимдер болмок эмес. Коммунист деген балеси да угулмак эмес. Журналисттин соңку сөзү арбакка айып арткандай, акаарат келтиргендей угулду эле, кадимкидей сестенип калган экен, көз ачык актаганча шашты. Жалгыз болгондугунан да, жер кезип канчалык күчүрөсө да, жалгыздыгынан улам көпчүлүктү азгырыктан коргоп кала алган эмес. Жалгыздын иши жалгыз, коколой баш эмнеге жетишмек, эмнеге үлгүрмөк. Коргоп кала албагандыгынын кайгысын өмүр бою тартып, жаны кашайып жүрүп өткөн экен дүйнөдөн. Азыр дагы жаны жай албай кыйналып, азап тартып жатыптыр. Журналист кабагын чытыды. Эмнеге жалгыз? Жалгыз жашабаса керек. Топурап жүргөн калың журт эл болсо керек ошол заманда деле. Алар каякты караган? Мен кайдан билейин? Деди көз ачык. Анда журналист, кептин баары адам баласынын өзүндө беймушу. Деги, тээ башынан эле бир мандемдүү жаралган жан окшойбуз, Шайтандын үйүтүн үйрөнүп алууга чыныкласын төшөбөсө, өз рухуна азгырыгын уялатпаса, эмне күч келип тилине кирет? Же сөзсүз эле маал менен бирден экиден олуя машаяктар, пайгамбарлар суурулуп чыгып, туура жолго үндөп турушу керек беле? Деди күңгүрөнүп. Акарат келтирбечи, деди көз ачык. Бирок айтканыңда калет жок, макулмун мунуңа деле. Ошон үчүн күндөн күнгө адам кейпинен кетип, Кудайдын куттуу күнү төбө чачты тик тургузган бир шумдугу чыгып, бузулуп жатканыбыз анык, моюн калам. Балким адам баласы ушул азыр дагы, ушул мүнөттөрдө, ушул саамдарда дагы ирмемге жаңы тыным албай, бири-бирине кыянаттык издеп, жамандык жасоонун купуя сырларын үйрөнүү менен алектир. Ырас, так ушинтип сен айткандай эскертип жатат, деди көз ачык. Анакей, Заратустра деле эскертип жатат. Кантип? Журналист таңыркай карады. Таңыркаган чалык бар эле, көз ачыктан бетери түйшүктөнүп, арбак менен түз сүйлөшө албаса да, о дүйнөдөгү арбагы тирүү Заратустра экөөнүн ой санаасы үндөш чыккан эмнеси? Тегин жерден эмес,
Kadimden çiğilip kalgan eken. Kiteptegi oşol sözün meyenettenip okudu ele, üzülü düşüp kotorup, 3 baraktık material kamdadı ele, balkim oşonun kasiyetli jılı olup jürbösün. Göz açık, gevin uladı. Adamdın beyli kolukpun özü çukulundan oğul bolso, başındağı müşkülü ezeli böksörböйт deyt. Aytıp jadat, toktoboy aytıp jadat. Jetim menen jesirdi gordobogun, karıpты kakşatpagın, botolunu bozdotpogun, alsızdı sızdatpagın, beçarany aldabagın dep jatat. Anakey, uşu sahamdarda dagı ekөөңөр mangdayıma kadalıp turgan, uşul irmemdirde dagı canı tınım albay, adam balası biri-birine kıyanattık izdep, jamandık jasoğunun kupuya sırlarını үйrөнүү menen al buruşup jatat, dep kaňyrıgy tütöp eskertip jatat. Top-toora, dedi jurnalist andan ары ergiştep. Bir-biribizden tüüskö jetkendigi öksöp jürüp ele, atom bombasının hebir türlerini oylop taptık. Atom bombasının ele başkasına aytpay ele koyun, kaňyrıgy tütögönçölük bar. Kaygısı ali günçe jan alek eken, kaygılı boydan ölüptür. Oşol maalda jurnalistin başına çoň ideya, ança-mınça çymyndy kişiler aytmakçı, ötö originaldy ideya kılt etdi. Tappasaň sypalap kal, dedi kuu baştan gözün albay. Kitep жазуу gerek. Emne kitep? Janare kitep жазганdy kep kıldың ele? Al başka kitep. Munusu başka bolat. Zaratustra'nın sözün ekölep жазбайлыбы? Ekölep elge jetkirbeýlibi? Sen süýleşösüň da maňa aytyp turasың. A men bolsa çyp çırgasyn galtyrbay, kagazga düşürem. Çyn ele, janagy emne kitep? Kitep kanany sapırıp kaýsy kitepdi taap okudum dep jatasyň. Balkim oşo kitepdin ulandysy жазılıp kalgysy bardyr. Avesta, Havestanyň 20-njy gylymdyň etegindegi toluktalyşy bolboy, hemdeken Zaratustra'nın osiyatı deybiz. Zaratustra'nın osiyatı? Dep kaytalady göz açık. Je Zaratustra'nın angemesi deybiz. Kudaýdan soğuluk berip, kayıp düýnüni tınşagan sıykırıňan jaňylbay, Zaratustra'nın arbagy menen tüýs sırdaşkan kasiyetiňen tük жазbay, uqqanyňdy uqqanday şırgaýtylap dursaň ele boldu. Kalygany maňa goý, özüm goýtam. Jakşy bolat. Komubuz adaşıp, ideologiyabız tetireken, ideologiya gyragany jaýda kalbadykby? Balkim zamandyn jaňy ideologiýasyny жазıp salabız. Jaňy ideologiýasyny? Howa, jaňy ideologiýasyny. Han nemnesi bar eken? Zaratustra'nın aytkandary ideologiýanyň bulak emine. He adamzat, baýkosdan askyrlyp, şaýtandyn ruhun köýnüňe uyalatyp alypsyň. Közüňde açemy, esiňe gel ertelep, buzuk işlerdi juutpastan halysqu dagı arulan tezirek tegenden ötkön ideologiya barby? Uşunun özü ideologiyanın özögü. Aytkanyna göz açık muyup kaldı. Anın muyuganın görgöndö jurnalist бүгүn erteň menen oyuna kılt etken tentek ideýany aytyp kaluunu çeşti. 30-njy jyldary atoga ketkenlerden beýitini izdegende kayra ulantpaylyby? Alardın arbagy menen süýleşmek turgay, gömülgön jerlerinin izi tabılbay, kıynalıp jatkanda darek çayın mınavu söýükdön Zaratustra'nın arbagyna surattyryp kalsak kantet, surap alyşgo bizdin golubuzdan gelbeyt eken, anday kasiyetden kur jalak kalgan ekenbiz. Kuday jalgap mınavu göz açıktın koluna gelip atpayby? Ekiden bir iş, biz mınday bir işten ötölüne çyksak kantet, dedi jurnalist. Emne iş? Arkiwlerde açykla desek, bu GVTS menen KGB jakyn arada açpaýdy okşoýt. 30-njy jyldary atylganlar bar emespi? Kıylasynyň kaýda gömülgöni emdigiçe daýyn emes. Kaýda gömülgönün Zaratustra'nın arbagyna surap görbeýsizbi? Emkide. Şaşpay, dedi göz açık. Şaşpay suraýbys, sözsüz suraýbys. Ardager menen şakirtinin oy tolgosu. Alar biri-birin gökütüp, birinin sözüne biri tamşanyp, ajaraşa alyşpay, itapkan kowraşyp turupdur. Bu eki jamandyn erkine tim goýso, eşigin kaalagan malynda açyp, apta boyu kaalaganday girip çygyp turuu üçin Tüzele Medakademiýanyň eň çoňunun kabinetin kakylap, ruhsatyn alyşgan eken da, günde bir mal erişip gelmeydi boljoşupdur.
Көз ачыгы ары бери туйлап, сөйөктү чаркайлана басып, арбак менен сүйлөшүп турган чакта зымы чубалжыган микрофонун суна кармаган журналист артынан карыш калбай чуркап, оозунан чыккан сөздүн бирин жаза кетирбестен ириде магнитофонго жаздырып ийет экен. Анан эринбей кагазга түшүргөн соң чогуулап иретин келдирип, алеки заматта жарыялап салышат имиш. Басмаканаларыбыз ушу тапта толтура, издеп башың оорубайт. Четинен жолугуп, кол жазмаңды көрсөтсөң эле болду. Келе деп эле чап жармашып, жумушсуз отурган немелери колуңан жула талашат имиш. Ал эми китептин мазмуну пайда көксөгөн басмаканалардын бүйүрүн кызытаарын бөркүңдөй көрө бер. Мындай китепке окурмандарда талгак имиш. Ушу жерине келгенде ардегердин жүрөгү болк этти. Журналисттер деп кекенип жүрсө, нагыз кооптуу журт көз ачыктар турбайбы? Издешпей табышкан шалтактар, деп күңкүлдөдү сөз арасында. Баарынан да китебинин аталышы кызык. Кызыл чеке түшүп талашып отуруп, утур бир аталышты жаратпай, акыры Заратустранын аңгемеси деген аталышты жаратып, ушул аталышка токтошуптур. Кылымдар тогошоордо жаңы идеологияны тартуулайбыз деп кудуңдагандарын кантесиң? Өздөрүн кимге теңеп, ким санап алышкан? Насиптеген курусун, бир маалда китептин нускасын миллиондоп саттырышып, калем акылары сапырылып, заматта кызылдай акчага көмүлүп, байлыкка да туйтунуп калышты дейт. Дымактарын кантесиң? Күн чыгыш менен күн жүрүштүн ортосундагы небир тили буруу элдер ушул экөөнүн эле жомогуна ак эткенден так эте зар болуп турушкансып, англис, орус тилдерине маал катпай котору жагы менен андан ары жайылтуу маселесин да унутпашыптыр. Кытай, Япон тилдерине котортобуз дегендеричи. Көз ачык менен журналисттин медициналык академиядагы бүгүнкү окуясы мына ушинтип төкпөй чачпай бежиреп, жөн эле бежиребей, уккан кишинин кулагынын кычуусу кангыдай кылып, көбүртүп жабыртып, көркөмдөп айтып берди эле, шакиртинин сөзүн кунт коюп тыңшаган ардагер «Жарайсың», деди оболу. Устатыбыздын кызматына дайым даярбыз. Жедеп көнүмүш иш саналса да кезектеги тымызын операцияны кынтыксыз аткарып, устатынын көңүлүн алганына корстон болгон шакирти күлүп агып сүйлөдү. Эки адамдын шыбырашканын тыңшаганды уюштура албасак, эмнеге шакиртпиз? Эмнебизге басып жүрөбүз? Майда чүйдө кыгыбы белек. Байкадыңызбы? Тирүү адам түгүл, арбагы тиги дүйнөдө, сөөгү бул дүйнөдө жаткан байыркы кишилер менен сырдашкандарды тыңшаганды үйрөндүк. Уйгу-туйгу ой калдырган ардагер шакиртинин ушу сөзүнө жалгандан териккен түр жасады. Арбакты оосангандарды жат элемент катары капкачан эле тукумун соолутуп түбүнө жеттик го десек. Мактанган шакирти тим калбай, эми анча-мынча адам калгандары бар экен. Алигичи арабызда экен. Алардын сырын тартыш үчүн тилин да билишибиз зарыл тура, деди. Анча-мынчалары арабызда бекен алигиче. Демек, силердин муун өз учурунда чала иштеген, милдетиңерди чала өтөгөнсүгөр деген барбы? Шакирти аптыга түшүп, жалгандан каткырып, актанганча шашты. Жоо, кантип айтайын, жолдош полковник. Силердин муун нагыз күжүрмөндүн, нукура коммунисттердин, таза адамдардын муун эмеспи? Силерде айып жок. Булар эми чет өлкөнүн таасиринен улам болушу ыктымал. Горбачевдун шайтандуу саясаты чакчелекке түшүрбөдүбү? Ошондой десең бала, өзүңөрдүн чала була ишиңерди бизге арта салбай. Биздин муундун офицерлери мундирди таза, моралдык норманы бекем сактаган. Ооба, так ошондой. Силер болсо жүрөсүңөр. Көптөп алыңар жетпеген журналистти көчөдөн келген капкайдагы көз ачык сөөрөй, алеки заматта баш үйүртмө кылып, чүлүктөп алган эмнеси? Деди ардагер. Азыркынын редакторлордо аш кеп болуп жатпайбы? Деди шакирти. Баш ийбей, эки сөздүү болуп баратышат. Алдап соолап, кызмат сунуштап, ошондон арайда ийгиле десе, килейген гезиттен бакыйган редактору баш болуп, бир журналисттин эбин таба албайсыңар. Кайран гана кресло ошол редакторго кор болгон. Кайран гана кресло, деди ардагер. Ушунун баары шайтандуу Горбачевдун айынан, деди шакирти устатына майдай жаккан сөздү таап айтып.
Tim turgan kalın massany demokratiya dep kıykırtıp koyup, söz erkindigi, oy erkindigi dep dürbötüp salıp, görgön günübüz şu. Tegene, ahwalyňar or eken, dedi ardager kakşykdy. Emi sözdün ayagyn kantip bütürörün bilbey böjöňdöp, böde gergakşyk ukkandan korunup kaldy. Ardager gepdi nugun kapilet burup ketdi. "Ha basa," dedi ardager. Şakirti kulağın türdü. "Esimde çagalekde aytıp koyun. Büttüm tigini. Weinstein'in gagazlaryny alıp ket. Bir da sözün göz yazımda kaldırmay okup çıktım." "Aha, batyl okup saldyňyzby?" "Batyl okup salbaganda emne kılmak elem? Üstölüň betine jayıp taştap, gerelden geçke tikde oturmak bilem." "Jarykdy kişi, bu jagынан da kamçy saldyrbaýsy." "Bu Weinstein degeniň çylgy jindi bolupdyr," dedi ardager. "Jindi bolsa toraly atılıpdyr da," dedi şakirti köşegörlenip. "Oşony aýtsaň," dedi ardager. "Oşony gebirler düşünböj atışpaýby?" "Menimçe düşüngön uçur gelet." "Ha, görebüz. Her şibele galyşdy. Jurnalist menen göz açyk bir balenin içinden çykyşpaýby?" dedi ardager. "Közüm belde," dep güldü şakirti. "Gam sanabaňyz. Biraz wagt beriňiz. Jakynda jakşy jaňylyk ugasyz." Çet buçkagyn çıgaryp kulak kagyş kılgany uşu boldu. Şakirti oyunda boljogon bir işçarany jurnalistke garata tymyzyn operasiýany daýardoonuň kamyn jep jatkanyny jaşyryp azyrynça aýtgan jok. Meni menen sırdaşkysy gelgen eki Zaratustranyň angemesi. Toptowu menen toprap gelip, üstüme öýrülüp, töwümden tigilgen ne bir türlü kişinin ayağı takır üzülböt. Ne bir türlü kişiler gelişet. Gele verişet agılıp. Kişinin köbün aýtpa. Emne bolup, kayaktan jürüp mınça jer jaynap köböýüşkün. Birinin jünün biri jegidey kılıp, Hudaýdyň kutluy günü bir-biri menen uwal sowujok, kırılışdurçuday bolup, uwal sowujok kırılışıp turuşsa, kırgındyň kumaryna batçuday bolup, gün çygyş menen gün jürüşdün arasyn eki ayakty attuga jyk dolturu, mınçalyk jyk dolturu kimisinin kıyalyna geldile. Kimibizden kıyalybızga geldile. Jaratkandyň kıyalyna geldi bile, menin kıyalyma geldi bile. Emi jyvırap köbün aýtpa. Eki düýnöni jaňyrta çuruçu düşüp, jaýyma goýboston tınçymda algandy öner görüp alışdy geyitip. Geyitken, geygen. Emne degen ündür bu tuş taraptan çurkuragan. Emne degen kajygyjy sözdür bu, jaňyrıktap tınçym algan. Emnenin baaryn eşitip, emnenin baaryn ugup jatam, ruhum mınça jançylyp. Jalgan düýnöniň doşun jaňyrta maňa gusup, emne degen azapka saldyňar janymdy çabalakdatyp. Terebelim tınçybay, emne degen kıysypyr, emne degen kymgutdyk mına bu. Emne balekettin baaryn görgösüp, emne degen kordukdy tartkızgyňar bar ele. Çyn jaýymdan çyrkyratyp kozgop, kara jerdin jaýdak betine sorup çykkanyňardyň kesepeti ay. Ahır zaman adamı jer astынан görüňdü ta waňtaryp, sögüňdü alteret ala saldırıp, janyňa koşala jürüp, ançeýin bir teňtuşu syňary ertelige çermektep özlerine teňet deşçele. Teňegeni uşu, özleri ukkandy uguzat, özleri görgöndü görgözöt deşçele. Ahır zaman kişisinin tilinde süýleýsün koşo erçip, ahır zaman kişisinin görgönün görösüň aralaşıp deşçele. Mınçalyk kıyma çeyme kımgıwutlangan görgülükdü görböýüm desem da görgözüp, kordoşgusy geldibi meni. Andan ötkön dagı bir azap korduk жазылуу deşçele. Kokustan görüň açılıp, sögüň jer betine çaçılçu bolsa, ukum tukumu ulanyp, akır zaman uçuruna çeyin jaşagan uruk urpagyňa, öz urpagyňa bet maňday gelesiň. Alar seni taanybastan, sen alardy aýra taanyp, eki gözüň jymyňdatyp maňdaýyňa gelgen öz urpagyň menen jylanday arbaşkan korduka tuş gelesiň deşçele. Oşol korduguňardy tartuunun şıwagasy oşonçodon menin maňdaýyma жазылганby? Emne жазygym üçin mintişdi, emne жазmyşym üçin. Gele verişet, agılıp.
Biri gelse ayra tanıyım, biri gelse ünün tanıyım. Biri gelse жаңырған davışın ajırata uğup, davışın tanıp çavalaqtayım. Biri gelse öңүнөн öz urpağımda ayra tanıp çavalaqtayım. Tunarıp turgan aylanam dağın alangandan dağın alanıp barat. Aylanama arlaşkandan aralaşıp baram. Жуурулушкандан жуурулушуп барам. Биринин давышын чанып кете албай чабалактайм, биринин өңүн танып кете албай, таанымаксам боло албай чабалактайм. Бир маалда ээрчишкен экөө кирди. Түрлөрү жаман. Буйдалбастан түз келишип эле как маңдайыма тикесинен тура калышып, мени менен сүйлөшкүлөрү келип жүрөт. Эки көзүн жымыңдатып маңдайыңа келген менен жылаандай арбашуунун дагы бир кордугу башталды. Көргөнү келгендин баары эле бир сыйра таңыркай карап, оң капталыман бир шыкаалап, сол капталыман бир шыкаалап, толкумду арыштап өлчөп, жүрөгү дааганы кабыргамды чукулап, бирден санап, аша чапкан ээн башы башымды алаканына сала айландыра кармагылап, кызыгы тараганда ызылдашып басып кетишчү эле, мынабулары мени менен кадимкидей сырдашканы жүрүшөт. Колуңардан келер бекен десем, жеткен алдамчы мени кордогусу келгенде мекен бирөөсү. Чын жайымды уккун десем, уга албай, тыңша десем тыңшай албастан, жок жерден кайдагы жаманатты жармаштырып, кайра мени келекелегиси бар. Жалганды чындай айтканга машты мекен анысы. Тирүүсүндө тегин адам болгон эмес, өз элинин теңдеши жок көсөмүнөн, заманнын касиеттүү уулунан болгон, деди да мага бир жаманатты жармаштырды ой санаасында. Ал мен эмесмин деп чыркырасам укпады. Аныңды мага жармаштырба десем укпай мени кыйнады. Жогол дедим айлам кууруганда. Чалкасынан кулап баратып теңселип туруп калды. Жанындагы шериги шап бурулуп чыканактан сүйөп калды. Алдамчылыгы жа бербеген немеси аны менен тим болбой, мага алиги атты жармаштырганын койбой, сөөгү таза, ниети аруу, ак сөөгү адамдан болгонда илгеркилер, ошолордун уркунан, деди бакылдап. Нагыз акыр замандын адамынан экен го мына оңар. Көк асмандын астына текши чачылган ырыс кешикти тең бөлүшкөндө ыра көрүшпөй, 100-чү кыштын жааган карын кечкенче ырахаттана өмүр сүргөндүн сырын ачпай кызганышып, 100дөн ашыра жашап өлгөндүн купуясын жандыра элегибизде көзүбүз туюк бойдон, жер бетинен өз ыктыярыбыз менен жыңсыз жок болуп кетишибизди көксөгөн, качан көксөп тилегендери таш капканда жасак жарактуу келип, жексен кылууну көздөгөндөрдүн, биздин жумуру баштуунун катарына санабай бөөдө сүнгөндөрдүн ырын ырдап, жолоюн даңазалаган немеге менин кандай тиешем бар? Мени кийимге жамап жармаштыргыңар келип жатат. Эмнанча күч келди, каарым төгүп кеткин дедим. Жагы тынбай какшанган немеси төбөсү менен жер сайчудай жүткүнүп баратканда, шериги кайрадан каруудан кармап таяп калды. Өңдөрү бузулуп, 2 кадам алысташты. Көздөрү алаңдап, күрөнүп турушту кыйлага. Анан таптакыр ыраак басып кетишти. Шериги өзүнө өзү түгөнбөгөн түйшүк издеп, шордон арылбаган байкуштура. Эгерим жүзөгө ашпас ишке аралашып, анчалык эмнадашып алган. Болбос ишке кийлигишип, эмнанчалык жан аракетке түшүп алган. Маңдайынан мына өлүм тооруп тургандан, күн жарыгы менен түн караңгысы куушуп, экеле жолу оошкончокту аралыктан тооруп тургандан кыпындай кабары жок, аңырайып жүрөт дагы. Кимге ишенип, кимге сыйынып алган деги. Шорун каткыр, 2 көзүн жылтыратып, кимдин ырын ырдап алган. Кап, силер кымгуу топурап жүргөн алдагы башаламан жалган дүйнөнүн доошу, рухум калгып учуп жүргөн дүйнөгө түз жаңырат дагын, мен жүргөн чын дүйнөнүн шек шыбаты силерге түк жаңырбаганын карачы. Жоон топ киши такай топурап келет, башымды кыйлага айландыра кармашып, акырек сөөгүмдү сайгылап, кабыргамды чукулап турушат да, кабактарын түйүп, күңкүлдөгөн бойдон басып кетишет. Өткөндө үйрү тобу менен келишкенде да үстүмен курулай үйрүлүп, кыйлага түртүшүп турушуп, уга алышкан эмес. Анда да башымды алаканга сала тегерете кармалап, акырек сөөгүмдү сайгылап, кабыргаларымды бирден санап, чукулап турушкан. Өз ара кобурашып, сураган суроолор эле көп. Чамалары чакталуу экен.
Tekşi дүрөйгө ветеренип тыңшай алышпайт. Акырегин быркырап, кабыргаларым кават-кават сынчудагы эрдигимди уга алышкан жок. Тиземе оттук таш тийчүдөгү кармашымдын чоо жайын биле алышкан жок. Аргемиси оюна келген түкчүмөлүн чырылдап сүйлөп, киши уругунун кантип тарап, кантип жер бетине жайылып, кантип жайнап көбөйгөнүн башаламан кеп кылып калышат да, бири-бирине сөз бербей ызылдашып кетишет экен. Айдай сулуу атагы оң ыптадагы кара тоонун көйгөйү менен сол ыптадагы көгүш тоонун тескейине дайым болгон, күндөй сулуу атагы күн чыгыш менен күн журуштун арасына дайым болгон ургаачынын айынан ырбаган уруштун чоо жайын тыңшай алышкан жок. Бул ирет да ошондой болду. Эки дүйнөнү ашташтырып турган эшикти элдир-селдир болжоп келип, таба алышпай курулай түрткүлөп, курулай сүзгүлөп, кайсактап жол издеген немелер карайлап турушту. Карайлаган тейден кетишти. Отур кылчайып кайра киребиз деп кетишти. Биринин дабышын чанып кете албай чабалактайм, өң көрсөтүп келген экинчисин таанымаксам боло албай, биротоло кечип кете албай чабалактайм. Кыбыр эткен кыймылдын баары көрүнүп, ак сана менен кара санасы кудум эзелкесинен жазбай, эриш аркак куушкан, ой санаңар туюлуп, чалдык уйду кужурап сүйлөгөнүңөр тынчымды койбой угулуп, силердин дүйнөңөр менин дүйнөмө жаңырыктап угулат. Таптак жаңырып угулат. Кап, менин дүйнөм силер турган кер дүйнөгө жаңырбаганын карачы. Эки күн, эки түндөн узабастан жалганды таштап, эки аяктуу жан баспас жака жөнөгөнү аз калган бечарасына болбос иштин артынан сая түшүп, бүт өмүрүн темселеп жүрүп, текке өткөргөнүн айттым. Кур дегенде ошону билип, өлсүн деп айттым. Кургур неме угалчудай эмес, чамасы чак экен. Баш үйүртмөсү түк жазылчудай эмес. Көздөгөн мүдөөсүнөн түңүлө турган ою жок экен. Шеригин салпактап, ээрчиген бойдон кетти. Ошондо адам тукумун коркпой өлтүрүүгө үйүр алдырып, ченебей кан төгүп, маал менен кан ичмеyi кармап тургудай кылып, ыш кумарын ойготуп, аранын ачып койгондогу туңгуч кызыл кыргынды баштап бергендеги окуяны айттым. Убал сообунан кечип, аюуну унуттургандагы башатты айттым. Адам каны сууда аяккан андай чоң кырылыш бизден кийинки замандарда болдубу жокпу билбеймин. Өстүүнүн башына андай кызыл кыргын салуу бизден кийинкилердин колунан келдиби жокпу билбеймин. Бирок жаратканы өзү күбө, кара жер болуп жаралганы, көк асман болуп жаралганы анчалык кыйсыпыр, кырылыштын бизге чейин болбогону анык. Чуру чуудан ойгондум дебедимби? Таш балтамды сабынан бек кучактай койнума кыскан жаным, ажыдаардын козголгондогу дабышын элден мурда илчүдөн бетер оң кулагымды жерге такап, жер тыңшап жаткан бойдон үргүлөп, көшүлүп уктап кеткен экенмин. Түрбөлөңдөн ойгондум. Таң жаңыдан сөгүлүп, үрөң бараң экен. Башымы көтөрүп, эсими жыйганча, чарыгынын таманына сөөк каптаган бирөө капталымды ойотеп, сөгүнүп өттү. Тургула, жан керек болсо тургула, чукулдап калышты, деп тоо жаңырта ач кыйкырык салды. Капилеттен ажыдаар бастыбы деген ой кетти оболу. Оп тартып жутуп ет, оп тартпаса от бүркүп куйкалап ет дегенди дала ирет уккан жаным, жүрөгүм опко болжуду. Оң жагыбыздан оп тартабы же сол жагыбыздан оп тартабы? Эки жагымды олбуй солбуй карандым. Те артыбыздан от жалын бүркөбү жалбырттатып, жалт бурулуп арт жагымды карадым. Жат караным көрө алганым жок. Тумшугумдун алдынан капылет чыга калчудай туюлуп, маңдайыма тигилдим. Будуң чаң түшкөн элибиздин алды илгери жүткүнүп, эңиштеп калганын баамдадым. Балтамды кош колдоп кезенип, элден калышпай кошо жүткүндүм. Ошолор, өздөрү келишиптир, утурлап келишиптир, деген кыйкырыктар угулду. Ысык канын шаркырата агызып, муук-муус канганча шимирсек дегенде, эки көзүбүздү төрт кула дегдеткен бутайры, башы каралардын өздөрү чууруп, маңдайыбызга келип алышканы билинди. Болгондо да чукул келишкени билинди. Жарактуу дегендери угулду. Жаалдуу экени билинди. Алдыман каршы чыкканын бир шилеп кулата чапчудай шерденип,
Балтамды башыман ашыра көтөрдүм. Каныңарды ичебиз деп кыйкырдым. Катарымдагы топурап чуркаган элден калышпай чуркадым. Айланамдагы ач кыйкырык салгандардан калышпай кыйкырдым. Кезенип бараттык, кекеничтүү бараттык. Жер бетине жан жаныбардын не бир түрү жаралганы мындай тирүү жанга, мындай макулукка кез келип, бет маңдайынан учураган ким бар экен? Кебетеси кандай экен? Баш көзү, тулку бою кандай экен? Канча баштуу, канча колдуу экен? Канча аяктуу, канча көздүү экен? Түрү түспөлү кандай болсо да, кимиси болсо да ажыдаарга урунбай, өңүп келгендердин өң кебетесин болголомокко мойнумду созом. Чуркап баратып, балтамды кезенип баратып, утур мойнумду созом. Алдымдагы чоңдордун тигине деп чурулдагандарын шак угуп, колдорун жаңсаган тушка тигилдим. Таңкы мунарыкта андан мындан киши карааны көзгө урунду. Алтоо экен, алтоо көрүндү, как маңдайдан көрүндү. Капталыраак жагын карадым. Катар турганы оноо экен, оноонун карааны көрүндү. Аялдай калып көз токтотуп кароого чама жок эле. Кара андары таңкы мунарыкта калкып көрүндү. Калкыта карасам, эки аяктап турушуптур. Эки аяктуу экен, эки колдуу экен, жалгыз эле баштуу экен. Коёндукундай кулактуу, коён кулактуу деп ойлоп алыпмын. Кулагы көрүнгөн жок. Дагы жакшылап карадым. Жаңылбапмын. Жалгыз баштуу экен, эки колдуу экен. Эки аяктап тикесинен турушуптур. Эки аяктуу экен, эркектер экен. Бойлору жапыс көрүндү. Дагы көрүндү. Арт жагынан дагы көрүндү. Эркек ургаачысы чоң кичинеси аралаш көрүндү. Аңгычакты бизди беттей кыжырданып, жабыла кыйкыргандары угулду. Ачуу кыйкырыгы кадимки эле кишиникиндей угулду. Биз алардын канына суусап, канын эңсеп бараттык. Алар биздин эмнебизди эңсеп келишти. Биз алардын канын күсөп бараттык. Алар биздин эмнебизди күсөп келишти. Бир окумда союлдарын кезенип, бугуп жаткан жерлеринен күйүлөнө чуркап чыгышты. Ошондо алардын өңү дааналанып, кишиден башкача төктүү экенин даана көрдүм. Чын эле, ким жаратса да аларды чын ниети менен жаратыптыр. Бети башындагы түгүнүн түсү сары экенин көрдүм. Чылгый сары экенин көрдүм. Көргөн көзүмө ишенбей тигиле карадым. Ооба, ким жаратса да кыянатчыл немеси жаратыптыр. Кызыл чийкил, сары чийкил экенин көрдүм. Ким жаратса да көргөндүн кыжырын ойготуп, жек көргүдөй кылып жаратыптыр. Убалына кайыл экен, өң түсүнүн азабын тарткыдай, өчүбүздү козгогудай кылып жаратыптыр. Көргөн жерден өлүмгө кыя бергидей кылып жаратыптыр. Каныбыз кайнады, ансайын кайнады. Эки тоонун бетинен күр эте томолонуп келип, күүлөнүп келип, кабыша түшкөн аска таш сымал кыйкырык чуусу аралаш кагылыша түштүк. Ошондо кызыл ташыбыз менен кара ташыбыз болбогондо кантме келек? Кере кулач куу союлдун башына кийгизилген миздүү кызыл таш менен миздүү кара таш болбогондо кантме келек? Көргөн күнүбүз не болмок? Багыбызга таш болуп жаралган затыңдан сенин кериле калып шилтеген сайын кармашкандын төбөсүн оюп, оңкосунан сулаткан касиетиңден сенин чоюла калып чапкан сайын чокусун как жарып, чалкасынан жыккан кудуретиңден сенин жүрөгүнүн толтосу мелжеп, көөдөн талаштыра урган сайын көкүрөгүн жарып, эки далынын ортосуна кере карыш чыга түшүп, жанын мүр түзгөн сыйкырыңан сенин кызыл таштын кырын экели чыгара бүлөмөйдүн ыгын таптырып, көнүбүздү тындырган жаратканга ыраазыбыз. Кара таштын учун 3 эли сомдогонго маш кылып, мизин чыгаргандын купуясын ачып берген Кудайыбызга ыраазыбыз. Таш омкоруп, таш узангандын сырын уроологон эгебизге ыраазыбыз. Ошондо кызыл таш менен кара таш болбогондо кантме келек? Ушундай уруш болду. Биздин эгебиз үстөн болду. Күн көтөрүлгөнчө теңин кырып ийдик. Четинен суюлуп баратышканын билгенде караңгүн, кырылдык деп кыйкырышып, туш келди качышты. Чыркырата куудук. Кайсы Кудайынын кайсы аруу кыял тилегин бүлүндүрүп, кандай беймазага салганыбызды ким билсин?
Kudayının arnalı emne aylamalın taş kaptırdık, je anı bilbey, bilgibizde gelbey, Kudaylar dep ozondogonuna karabastan birin kaçırbay kırdık. Aytkanыбыздай kıldık. Erkek attuusunun kanın içtik, urgaçların ençilep aldık. Bir karaganda jüröktü op kol jutup, esingdi çıkargan kızıl çiykil, sarı çiykil öňüne kayıl bolup ençiledik. Gün götürülgönçektele bu jarykçylyk düýnönün jaşoosy bütkönsüp, oğulup, oňşup oturuştu. Kopyalı kaysı kudrettin jöölösü tiyip, kızıl kırgın egeşte bizdin möröýübüz kantip üstün bolgonun düşününe alışpay, burkurap, ıyrap duruştu. Kıvır etken kıymıldın bağır görünüp, ak sana menen kara sanası kudum ezelkisinden jazbay, eriş arkak kuuşkan oy sanaňar tuyulup, çaldı guydu gujurap süýlegönüňör tınçymdy goýboý ugulup, silerdin düýnüňör menin düýnöme jaňyryktab ugulat, taptak jaňyryp ugulat, kap menin düýnöm siler turgan gereň düýnögö jaňyrbaganyň garaçy. Kayradan iki жаңылыгыбыз бар. Жай саратанда, жашоо кыйчалыш учурda эсти чыгарып, төшөк тарткан кемпири минтип жаздыктан башын өйдө көтөргөнү, эшик ээликке жөлөнтүп таянтпай, өзү чыгып, Кудай жалгап, өзү басып калды. Анакей, ашканада көңгөн идиш аягын калдыратып, эки кишиге ылайыкталуу түшкү чайын отко өзү коюп, этегин үзе баса күйпөлөктөп жүрү. 4-5 gün geçiktirmeyin kolgo nak berбей naalıtkandı önököt kılıp alıştı ele, bu sapar ökmötüngda sögüntüp sagıntpay, pensiyası maalında garmattı. Koş, meynetsiz jay turmuşu kalıbına gelip baratkanı emine, tegeregindegi okuyalar, jaşoosy akırındap, oyu menen bolup baratkanı emesbi. Anısı ıras, kança jıl meynet korotup, taptagan şakirtleri zeendigi eýtbesden tapşırmanı tagat garıp alıştı. Jaldırap tapşırma gütmök tursun, ança-mınça işlerdi özdörü ele ayttırбай bütkörüp, jan girdi. Jan girgeni oşoda, kör kodan beteri beyit izlep julungan çagımçıl jurnalistin buzuku müdöösün üzgültükö uçuratıştı. Kayra özünün kalpın aşkirlep koyuştu ele, jamanatda bolgon jurt buzardın, lüstrasiýa dep, 2 gündün birindele el ukpagan sözdü aytıp tantygany samatda tık toktodu. Koş, Weinstein degen demesi, kızıl ayant turgan jerden emele, kızıl askeriňe jetip aram dep albuuttanıp, türbölöň salıp, düýnölük çuunu baştagysy geldile, ilgerten göngön ыкka salıp, jalgandan süýlep adaşdyryp koýuşsa jolu buulup, kelem degen oýunan zamatda aýnydy. Koş, dowul taştagy çyn baskan jaşyruun beyit tymyzyn kaytaruga alındı. Antpesek bolboýt, güz düşsün. Güz düşsele Tokoy çarbasynyň kişilerine toğlordun jylaňaç boğurlorun jaşyldandyruu uranyn çakırtabız da güzgü toňda dowultaştyň koýnuna japalak arça menen jylgyndy, dolono menen karagandy jyş oturguzyp salabız. Beyittin üstün it kuşkana joylogon çıtırman taltarak badal basıp izi oşonu menen tabılbay kalsın. Alemi koğumçuluktun görüngülü Zaratustra'nın sögüne kadaldı da kaldı. Sööktü görüge ışkısı düşüp, koştar bolgondor görgözmöge barval aksyp, ermegine ertelegeç Zaratustra'ny gep kılıp jata verişsin. Çarjayıt sözlü süýleşip kalışdyle, bayagyle jurnalist menen göz açık eki dağı bir baleni baştap jiberişbese bary tınç. Kıskası beymaral jaşoo kalıbına gelgensidi. Jamandyk izdөө, kimdir biröөлөрдүn biröөлörgө karşı kur jerden kuçunaştygyn garmatyp, jamandyk izdөөsü toktogunsudu. Koş. Bu sam üýdün maňdaýyndagy majürüm taldy gölökölüp, jygaç üstölдүн betine geçeten beri okulelek 5-6 gezitti kawatta büyüp taştap, iride göz jügürtüp çykkan A gezitin eki büktöp, çelpine oturgan aydeger oy çuçugun uşinti bulady. Oşunu menen toktodu bu, je toktogun jok bu. Çakçeleke düşkön bu zamanda aytyş kıyın. Toktoso kança wagtga toktodu. Anı da boljoş kıyın. Aytyş kıyın. Antkeni düýnü özü tınç emes beyim. İlgeri munun barın uqbay bilbeyle bey kapar jaşap jürçelek, uşul gündörü koluňa tegen kaysy gezitdi açpa, öldürdü, kırdı degen ele jaňylyk. Kaysy gezitdi aça salba,
уурдады, зордуктады деген эле жаңылык. Ушундай нерселерди шыкап жазганга кантип да ашат, кантип дити барат. Жазганып коркуп да коюшпайт эй. Мынакей алдыбызда жатат. Четинен алып окуп, тегерегиңде эмне болуп жатканын элестеткениңде үрөйүң учуп, жашоодон түңүлөсүң. Тобо, биз тынчтанган күнү да бу кейпи менен дүйнө тынч албайт окшойт го. Биздин эл тынчтанган күнү да башка элдер тынчтана албайт окшойт го. Биздин маале тынчтанган күнү да коңшу маале тынчыбайт окшойт го. Кезинде атеист аттуунун атеистимин деп көкүрөк койгулачу ардагер ушу саам атеист кишинин жоругуна түк жарашпаган бир ойго сүңгүдү. Жай баракка жетпинип отуруп, адам болмушунун табияты тууралуу ойлонуп, ой толгоп көргүсү келди. Журналисттин сөзүн эстеп, тыңшатып уккандагы сөзүнөн улам ушул ойго кептелди. Кептин баары адам баласынын өзүндө эмеспи? Деги тээ башынан эле бир мандемдүү жаралган жан эмеспи деги? Шайтандын үйтүн үйрөнүп алууга чын ыкласын төшөбөсө, өз рухуна азгырыгын уялатпаса, эмне күч келип тилине кирет? Же сөзсүз эле маал менен бирден экиден олуя машаяктар, пайгамбарлар суурулуп чыгып, туура жолго үндөп турушу керек беле? Балким адам баласы ушул азырдагы, ушул мүнөттөрдө, ушул саамдарда дагы ирмемге жаны тыным албай, бири-бирине кыянаттык издеп, жамандык жасоонун купуя сырларын үйрөнүү менен алектир деп какшанбады беле? Ошол айтканын эстеди. Утур желпинип коет да ой учугун улайт. Журналисттин сөзүнө азгырылып, пейли азаздап бурулгандан эмес, кечээ эле коммунисттин коммунист болсок деп жулунуп, парт билет талашкан, бүгүн теңирден тескери үйүттө баштап, жолдон азгандардын да кылык жоругун түшүнгүсү келди. Болуптур дейли. Эсеби маселен Кудай чын эле бар дейли, төбөбүздөн карап турат деп коелу. Эсеби маселен кыбыр эткендин баары Кудайдын эрки менен болсо, этегине эрмештирип, иблисти эмнеге кошо жараткан? Ал эмне деген эрмеги да, эмне деген кылыгы? Бу куурагыр журналист туура маселени козгоп, суроону туура койгон жокпу? Бирок дарбаза тыкылдады. Ардагер кылчайып кулак түрдү. Ашыгыштуу жүргөн эме окшойт го. Довул басты каккансып, дарбазаны катуураак каккылады. Ардагер ордунан өчөйө туруп, белин абайлап түзөп, аягын сүйрөп, эшикти ачканы жөнөдү. Кимсиң? Деди жакындай бергенинде чылчыктан шыкаалай карап. Мен эле. Өнүнөн жазбай тааныды. Шакирти тура. Көбүнчө телефондон эле кабарлашып, телефондон эле кеңешип, чабарманын чуркатып ийбесе, иши ычаган маалында үйгө басып келчү эмес эле. Эмне мынча шашылыш? Илгичти сууруп, каалганы ачты. Кел, деди. Шакирти колун сунуп учурашты. Маанайы суз, көңүлү салыңкы көрүндү. Тынччылыкпы? Деди ардагер. Тынччылык эле, жаңылык көп. Кир ичкери. Көп жаңылыгыңды шашпай коорап бер. Ээрчише басып, мажүрүм талдын түбүнө өтүштү айланып. Өчөйүп турса да ардагер отургучту өзү жылдырып, ишара жасады. Кел, чай отуруп кеп сал. Жаңылык көп дечи. Гезиттер жабыла бас элегинде калың элдин кулагы чала электе айтып коеюн дедим. Шакирти отуруп жатып, үстөлдөгү гезиттерге көз чаптырып койду. Менин оозуман укканыңыз артык, ааламда кызык күчөдү. Сөөк бар эмес беле? Баарыбыздын бүйүрүбүздү кызыктырган сөөкчү. Капка салып, академияга көтөрүп кетишпеди беле? Ошол сөөк таптакыр эле байыркы, мурда ойлогондон да байыркы сөөк болуп чыкпадыбы? Алдартыңарды карабай адыраңдап, Заратустра деп айкырып аттыңар эле. Андан да илгерки экен, элдин баары таң калууда. Кебетеси жок эле дегенде 10 000, 15 000 жыл илгерки окшойт. 10 000, 15 000 жыл илгерки болсо кимис экен? Заратустра болбой калат бекен? Болбой калат экен. Ардагер жылмайды, ууртун жайып. Эмне деп коюшат? Жанагы эмне эле Homo sapiens бекен деги, деди.
Адатта устатынын кабак кашын карап, кареги менен тең айланчудай элбектенген шакиртинин дагы эле маанайы жазылбай, чийки май жегенсип түпөйүл тартып, бирдемеге кабатырланганы анын өңүнөн отчет берип жаткансып колдурап сүйлөгөнүнөн билинип турду. Ошондой болсо керек го. Маймыл болбосо эле болду, деди ардагер. Эң кызыгы мындай өнөр табышты. Баш сөөгүнүн кебин алып, өңү башынын кудум тирүүсүндөгүдөй калыбына келтирүүнү талап эткен темилгөлү төп пайда болду. Өң келбетти кудум өзүндөй калыбына келтиришет имиш. Кантип? Шумдуктуу нерсе уккансып ардагер таң калды. Андай адистер Москвада эмиш. Жумуштун ал жагын бүтүрмөк үчүн москвалык адистерден көмөк сурашат окшойт. Баш келбетин калыбына келтирип алышса, эстелигин кызыл таштан чектиришет имиш, же колодон куйдурушат имиш, деди шакирти. Капырай, кылаарга башка ишиңер калбай калгансып, анча эмне жаныңарга күч келди? Анткени окумуштуулар эсептеп көрүшсө, союз ичиндеги Советтер Союзундагы адамдардын жок эле дегенде 40% ушу кишиден тарагандардан болушу мүмкүн экен. Мүмкүн андан да арбын. Эмне? Ооба, ошондой божомол бар. Даана турбайсыңарбы? Аны эми кайсы жиндиси санай коюп тур? Математик деген жиндилери. Бу ишке академия менен университеттин математиктери аралашыптыр да, матфак деген бар. Ошолор математиканын формуласын колдонуп эсептеп чыгышыптыр. Ошон үчүн шаардын көрүнө жерине калдайтып эстелигин тургузалы, сөөгүн болсо музейге көчүрөлү, же айнек кийгизели, же саркофагга салдырып, Лениндин сөөгүндөй бапестеп сактайлы деген сунуштар айтылды. Анда жанагылардын көз ачык менен журналисттин Заратустра деп кыйкыргандары жалган чыгып атабы? Эми тыйылып калышар. Тыйылбай калсын. Көз ачыкка Кудай берди. Мурдагыдан 10 эсе элигип, 10 000 жыл илгерки Заратустра нагыз Заратустра табылды деп кыйкырган өттү. Заратустранын атасы дегенди ойлоп тапты. Эстелик тургузчу топ менен издешпей табышып, тыгыз кызматташа башташты. Журналист кантты? Шакирти мелтиреп саамга унчукпай калды. Үч ооз кеп ушул маалыматты айтып коюш үчүн шаардын тигил учунан тердеп кургап, убара тартып келбесе эле, айтпадыкпы, үрпөйүңкү көрүнүп, сыйкыда демейдегидей эмес. Деди ардагер. Журналистчи? Өлтүрүп алдык, деди шакирти табышын акырын чыгарып. Кимди? Журналистти. Кайсы журналистти? Ардагер чочуп кетти. Сиз көчөшкөн журналистти? Шорун каткырдыкы. Шорун каткан журналист. Эмне болуп өлүп калды? Ардагер көзүн алайтып, чок баскандай так секирди. Баятан эмне айтпайсың? Инфаркт болдубу же башка кырсыкпы? Өткөндө сизге айткан жок элем, кабатыр болбосун, операция бүтсүн, биротоло операция бүткөндө маалымдайын деген ойдо элем. Көзөмөлгө алууну дегеним ошондон болчу. Журналист көз ачыкты өзүнүн бузуку кызыкчылыгына колдонмокчу болгон. Айтпадым беле. Сөөгө кийинки барышында аны ортомчу кылгысы келген болчу. Айткан эмесмин муну. Кийинки барышында Добул таштагы жашыруун бейит тууралуу сурамакчы болгон. Көз ачык макулдугун берген. Сизге айткан эмесмин муну. Анан журналисттен кооптондум. Көз ачыкты пайдаланып, бейиттин ордун сурап алабы, ордун чындап таптырып алабы деп кооптондум. Илебин мокотоюн сураганга үлгүртпөй токтотоюн дегенмин. Базарды таптаган бандит балдардын бирин чукулунан жалдап, журналистти какус кылганы жөнөткөм. Анан эмне болду? Жакардан алып дубалга ургулап, 1-2 рет жан башка алып чаап, соңунда экеле кабыргасын сындыр деген болчумун. Болгон тапшырмам ушул. Анан бир кабыргасын 500 сомдон баалап, акысына 1000 сом акча деп карматкам. Экеле кабыргасын сындыр десем, шайтандыкы колугу чыккан чоң мушту неме кызыл ала кылып ургандын кызыгына батып, өпкөсүн үзө муштап, катура бийлеп салган окшойт. Өлтүрүп алыптыр биротоло. Бул эмине жаңылыгы. Же кабырган кайышкан түр жасап, кошо кайгыраарыңды, же ичтен тымпыйып, табалаарыңды билбейсиң. Ардагер кабагын чытып, башын чайкады. Шексинде эле өгүнү. Ал экөөнүн биригип китеп жазчусун укканда эле шексинген, болгоологон, жүрөгү болк эткен, бирок ончуккан эмес. Шүмшүк журналист акыры суранмак. Анын кылар иши ошону кылмак. Арам оюн жүзөгө ашырам деп жатып,
Akırı ölüp tıngan tura. Жалдаган кишиң аша чагап кеткен экен. Урун арга тоо таппай жүргөн дөлөңгүттөрдөн го тиги да ошону көрмөк акыры. Шакирти үйүн катпай тул туюп отуруп берди. Ишти кантип жабасыңар эми? Деди ардагер. Журналисттин иши тууралуу жетекчилерге бир ооз сөз айтып койсоңуз жетиштүү. Жабабыз, жаппаганда каяка барабыз. Эскертип коем, деди ардагер. Менин эскерткеним эле жетиштүүбү? Ырбап баратса бандитибиз айыбын жарым жартылай мойдуна алат да түрмөгө кирип, эл тынчыганча отура турат ал жакта. Иштин баары көз ачыкта. Эмнеге? Ооз неме экен өзү? Көз ачыктын оозун кантип жабабыз? Анын кандай тиешеси бар? Баш ооруткан маселе ушунда. Өзү арбак менен түз сүйлөшкөн неме болсо, арбагын көтөрүп, эстелигин тургузабыз дегендердин ынтымаңына да кошулуп алды. Эртең журналисттин кантип өлгөнүн билип алып, айгак чыкса, бүттүнөгө жар салып, абийирибизди айрандай төкпөйбү? Өңгөдөн да эми ушу көз ачыктар баш көтөрүп, көз ачыктар КГБдан эмес, КГБ көз ачыктардан сестенген заман келет деп ким ойлогон? Үч уктасаң түшкө кирбеген жорук. Шакирти шакирт башы менен алардын окуусуна арбалгансып турса, анын кейпин көрүп, ардагердин да айласы кетти. Айлаганча. Тез арада көз ачыкты вербовать этиш керек. Ардагер кесе сүйлөдү. Мен да ошентип ойлодум эле. Туура ойлогонсуң. Көз ачыкты вербовать этиштин амалын тап. Айткан сөзүн кагазга түшүргөнүнө жардам бердир. Арбак менен сүйлөшөм десе, сүйлөшкөнүнө жардам бердир. Киши кош жанына. Сүйлөшкөн сөзүнүн баарын жанынан карыш чыкпай тыңшаткыла. Турмуш шартын байкагыла. Кыйналып жаткан жери болсо чай чамегине көмөк бердир. Колдоо көрсөткөн түр жасап, жүрүм турумун багыттап, иши кылса көзөмөлдөөчү жерден көзөмөлдөп туруш керек. Вербовать эткенден башка жол калбаптыр эми. Ошентейин. Анан бара-бара аны сөөгө жолотпой, академияга деле үйүр алдырбай, бир баленин ичинен чыга элегинде алыстат, башка ишке алаксызсын. Ашыкча эле чарылдай бергендин кереги эмне? Көрө өзүңөрдүн сөзүңөрдү сүйлөткүлө. Болду. Ушуну өзүңүз менен ооз-мооз сүйлөшүп, акылдашып коеюн эле дегем. Оюбуз бир жерден чыкты. Мүтөбүз да эле толук бир жерден чыга элек, деди ардагер. Шакирти тиктеп калды. Сөөгтү бири толо көздөн далдоо кылып, таптакыр жоготуу жагын эмнеге ойлобойсуңар? Шакирти мелтиреди. Москвага жөнөтүшөт имиште өзүң айтып жатасың. Ошондо нары ичин суутуп, жоголуп кеткидей кылбайсыңарбы? Канчалаган жүктөр жоголуп жатат. Канчалаган археология табылгалары Москвага жөнөтүлгөн бойдон артка кайтарылган эмес. Ошонун бири да. Ойлонуп көрчү сунуш экен. Жөнөтүшсө башына эле жөнөтүшөбү, же бүтүндөй сөөгөнбү, аны байкаштыралы. Сөөгтү жөнөтпөй эле адистерди чакыртабыз деп да чыгышабы, ким билет. Ойлонгула. Андан сырткары сөök табылган жерди дурустап кайтаргыла. Эстелигин тургузабыз деп калышыптыр. Сөөгү табылган жерди эл сыйынчу мемориал кылабыз дешпес экен. Ал жагын чоңдор менен макулдашабыз. Баг отурускан жатпайбызбы? Жетекчиликти унута көрбөңүз. Андан түк камсанаба, айтчуларды айтып, дайындап коем. Жакшы болот эле ошентсеңиз. Көрө жалпы кырдаалды айтчы. Журналисттер арасындагы жалпы кырдаал кандай? Люстрация деп кыйкырып айкырчулары башка жок бекен? Кырдаал жалпысынан туруктуу эле. Баягы жалпы сөздөр, жалпы ураандар. Бирок люстрацияны талап кылчу бөлөк чыганы азырынча угул элек. Чыкпайбы эми? Жашырактары чыгып жатат. Журналисттин ишин улантабыз, анын атына стипендия, сыйлык уюштурабыз деген активист өрөйлөр бар. Бирок чычымдардын арасында көрүнүктүүсү азырынча жок. Шакирти кебин тык бүтүрүп, ордунан обдулду. Анын кеткенге кам урганын баамдаган ардагер «Ичкери кир, чай ичели», деди. «Жок, сакал рахмат. Чай пайды жайчылыкта уруксаат берсеңиз, көрө кайтайын, ишим кычап, чаштан көп экенин көрүп турасыз», деди Шакирти. Дарбазанын оозуна чейин катарлашып, ойлуу басып келишти. 15 000 жыл илгеркидечи, деп коорады ардагер. 15 000. Партиянын заманында 500 жылдык, 1000 жылдык тарыхты талашып, ызылдагандарды тынчыта албай шайыбыз оочу эле. Айтпаңыз. Ардагер дарбазанын каалгасын ачты. Жакшы бар.
işiňerge zor iýilik. Gary ýardagerden jaş kesipdeşlerge ysık salam joldagandy unutma. Ýakşy galyňyz aksakal, dedi ustatyna bel baýlaganga göňüli jaýlana düşkün şakirti. Sak salamatda turuňuz. Biri geňsege çakyryp tapşyrma berip jürçü, ikincisi tapşyrmany ötönün mildeti moýun galyp, jarayt dep koyup elbektik menen jönöp ketçi üzöňgüleş kezdegidey, koldoron gato silke gysışyp, eski kesipdeşlerdey biri-birine tilekteşlik bildirip, tike baga joot koto tikteşip, göňüldörü jaýdary koştoşup, jarbazanın eşigindegi temir ilgiçti tartıp koydu da, ardager awa üýüp tarta elegende içkeri girүүnün, çayı bilen bolso kempirniň maňdaýyna göçük basyp, jyty burkuragan pamil çaydy şurkurata uğurta oturup, bugünkünün esebinen kowurap berүүnün uwagy gelgenin boljodu. Şordu jurnalistin kişi goldu bolgonunda uguzaýyn dedi. Aňgyça şorun gatkırdyn soňky sözü ele esten çykpaýdy. Keptin bary adam balasynyň özünde beýmuşu degeniň gantesiň ilki basyp baratganynda bir gyzy goý kılt etdi. Oygo gelbegen jerden ibilis tuuraly aňyzdy kaýrestedi. İbilis diýip ketipdir dep goýuşçu ilgerkinin karaňgy çaldary. İşençe mesele. O mal tökmöl bu zamanda estebeske çaraň jok. Oşol söz çyn okşoýby. Degenim jamançylyk adamdyn içinde katul emespi ya? Tuğulgandan dele tabiatına bütkün tuvasa münöz emespi? İçinde ibilis oğrusu bolboso, adam balası telegeyi tegiz qoğumdu eva gornotup, kırılışbay etbeyle jaşı oturmuşun eçak çöndöp albayt bile. Ova, içinde oşonu üçün kıyalı buzuk, oşonu üçün birbirine tınımsız kara sanap, uruşup tıtışmayınca göksöylörü kanbayt, tınç jaşay alışbayt. Baykadyňby? İbilis degenin adamdın içinde, kanında. Biz oşo içinde ibilis oğrusu barlarga, kanında ibilistin kanı çurkagan adamlarga karşı görüşkönbüz. Qoğumdu ibilis tüýlerden tazalaganga jan öregönbüz, arılganga umtulganbız. Daha goýlady. 2 juma boldu. El jurtun için tük zeriktirbegen çuwulgandy söýük boldugy munusu. Göz açıktar any taanyp, al göz açıktardy aýra taanyp, jok şumdukdy baştaşyp, sır tögüşüp işkenderin gantesiň çe çyn ele sykurdy. Tegi gaýakdagy baleket söýükdi ileşdirip aldyk ele dep oýlady. Kızygy artdy. Ajep emes, erteň ele akademiýaga bir mal şaşbay basyp baryp, elden gem galbay baş bagyp, öz gözü menen ırımga bir görüp koýuny boljody. Adam görü, tirüler menen süýleşgeni çyn bolsa, süýleşip isememine, süýleşegani albaýym da, dep geýdi. Oýun andan ary bolady. Janagy göz açyk söýröýler çylap süýleşe bilgenimdebi, oý talany bojurabay, dalay surony tüs jadyrmakmyn. Eger çyn bolsa, dalay surony jadyrmakmyn dagy, dalay suronyň başyny açyp joguny almakmyn. Owolu ibilis tuuraly suramakmyn. Hey, munçalyk kumurskaday jer jaýnagan adamlardyň kıylasynyň tüw atasy emişsiň. Oşonyň ras bolsa, kana aýtçy, silerge ibilis tigen jok beledegi. Kana aýtçy, şaýtan şawyrdy çakyryp, harabyska ibilisti uşu siler aralaşdyrgan jok bileňer. Silerden zaman kanday ele? Uşu ibilistin tigeni silerden zamanda bolgan jok bele? Silerden zamandan baştalgan jok bele? Dep suramakpyn. Taguşu maalda eski jomoktu jer betindegi adam balasynyň jaralyp kalyşynyň tarjymaly tuuraly bayağı jomoktu estedi. Gök depterden 5 baragyna şykay жазылган, ananda adam balasının 6 türünün jaralyşy bayandalgan bölügü bütüp kalıp, 7-nji türünün jaralyşy aytylgan soňky 1-2 baragy ataýlap jok kılıngan jomok tabylbady bile. Oşol jomoktu tar gurjununa katıp jürgön, kuu sakal jomokçunu 2 gözün kaşayty özü sura kalıp, şorun kaynaty 10 jylga kestirip, göýtündü sibirge özü aýdatpady bile. Oşonu estedi. 7-nji jolkusunda kanday kişi jaralgandygyny tabışmaktatyp, gögala kılıp kança urup savasa da gögörüp aýtpay, gözün jyldyratyp, Stalin menen Stalinçiler ele jaralgan dep amal köýlenip görüp, suraktan oňoý ýoldan gutulmakçy boldy ele oşol jorugun estedi. Emnege ança göşürüp aýtpay goýdyken, janyna ança güç gelip emnesin jaşyrdy. Esebi, maselen, oşu bugünkü günge işi tuş gelip, kayradan bizdiklerge surak berip kalsa, belendü emne jogabyn aýtmak.
Basa жетинчисин иблистүү кылып жараткан жок беле деп ойлоду ардагер бир маалда. Ошол ойду таап алганына таң калды. Ой учугун андан ары улады. Балким Кудай Таалаң деле тажаганында иблис оорусу бар адамды жараткандыр. Балким ошондо балээ басып, ичинде иблис оорусу бар адам жаралгандыр. Балким шорун каткыр жомокчу ошону айта албай кыйналгандыр. Ошону айта албай кыйналгандыр да, ошону айттыра албай мен кыйналгандырмын. Эмнеге көгөрүп айтпай койду экен ошондо. Кызык. Чыгарманын аягы. Январ 2019 жыл.